Bir, Чыңгыз iki. Азаматович. Чыңгыз Азаматович, процедуралык. Рас ушундай болуп экинчи эмнеден өттү деп көпчүлүк басты да. Жок дегенде ушул 3-чү окууга жанагын тактап келип эле деп койсок уят болбойбузбу? Жок, азыр 2-чү, 3-чү окуудан катары менен деп атпайбы? Жок, азыр Адахам Исламбаевич, эгер биз 3-чү окууга киргизбесек, анда биз эмеге чейин июндун аягына чейин жетишпейбиз. Бирок кууп келет ага бизди. Ошон үчүн алар сунуш киргизип атат, 2-чү, 3-чү окууда каралсын. Бирок жалпы жыйында ушул эле суроолорду Чыңгыз Азаматович, парламенттин тарыхында ушундай болуп келет. Эң талаш маселени кыстап 30 декабрга алып келчү илгери. Саат 6-да самолетко билет алып алгандардын бүтүндөй баарын саат 4-тө добуш берип учуп кетиш үчүн. Ошон үчүн Бүгүн дагы ошондой кырдаалга келет абыз, айланайдар. 3-чү муун өзгөрүп атат. Бирок баягы ыкма, былгытма ыкма дале келет атат. Адам Исламбаевич, ошон үчүн мен бөлөк азыр добушка коём. Добуштар менен чечели. Добуш менен өтүп кетерин билип атам. Эми өзүңөр деле мындай бир бул бөлкө жалгыз мага керек эмес да, айланайдар. Мен регламент баарыбызга керек. Мен регламент боюнча баарыңыздарга маалымат берип койдум. Азыр депутаттар комитеттин мүчөлөрү алар өздөрү чечимди кабыл алышы. Өзү негизи кээ бир кишилердин катышып отурусунун деле кажети болбой калды. Даже парламентте бир юридика бөлүмүнүн жетекчиси трибунага чыгып отуруп, өттү конституция түз аракетке десе, бүт парламент ошону менен макул болуп отурат бүгүн. Катышуунун деле кажети болбой калды өзүчү. Сунуш берүүнүн да кажети жок. Сүйлөөнүн да кажети жок да. Биз көппүз, билгенибиздей кылып кете беребиз. Эки сунуш бар, урматтуу кесиптештерим. 2-чү, 3-чү окууда каралсын. Министрлер кабинетинин жана президенттин өкүлү сунуш киргизип койду. Экинчи сунуш Адахам Исламбаевич 2-чи окууда эле карасын деп. Добушка коюм, биринчи сунуш ким макул? 2-чи, 3-чү окууда. Ким макул? 1, 2, 3, 4. Ким каршы? Жок, экинчи, үчүнчү бир отолу. Жок, 3 окууда эмес, биринчи окууда өттү, экинчи, үчүнчү окууда. Чыңгыз Азаматович, а в неочередном мы можем этот вопрос рассмотреть, если они таблицу уточнят, и третье чтение, чтобы мы там рассмотрели? Ну, вы же сами видите, өзүңүздөр көрүп атасыз го таблицаны. Может, детально уже в неочереднойго жазып келишет, и мы рассмотрим. Кандай дейсиздер? Чыңгыз Азаматович, сиз нары бери кылбай ирети менен эле кете бериңиз, болду да. Добуш берип койду. Жок, бүттү да, анда эмнеге кайрылып атабыз? Эми мен бир нерсени айтып коеюн. Бул Жок, бул процедура боюнча биз добуш берип койдук. Болду, анда бүттү, башкасына кеттик да, кийинки маселеге. Комитеттин мүчөсү өзүнүн пикири айтышы керек, туурабы? Жок, айтты. Эми мындай да, бул жерде бир адам эле сүйлөй берсечи, мен бир нерсени айтып коеюн, бул жерде отургандардын баардыгы мамлекетибиз өнүгүп өссүн деп отурат как раз. Ар бир нерсе ошо мыйзамдар, тиешелүү чечимдер ыкчам кабыл алынып, экономика өссүн, өнүксүн деп отурат. А тескерисинче жөн эле аркага тартып, убакытты, анан ошол адам кайтып мамлекет өнүгүп өссүн деп айтат ошол.